Эфир сталантабыз, ардактуу көрүүчүлөр. Кезектеги коногубуз менен тааныштырганга даярбыз. Биздин студиябызда чоң бир гигант динозавр олтурат деп айтсак жаңылышпайт болуш керекпиз. Бул инсандын көптөгөн тажрыйбасы, көптөгөн кеңештери ар бир биздин кыргыз элибиздин жаранында сөзсүз түрдө артык кылбас, жардамын тийгизет. Жамал Сейдахматова, Кыргыз Республикасынын эл артисти bizde студиябызда. Саламатсызбы? Саламатсыңыз. Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Жакшы келип алдыңызбы? Ооба, жакшы. Эми чынында эле мен динозаврмын. Динозавр деген байыркы заманда пайда болгон жаныбарлар экен да. Айтайын дегеним, артисттердин, киноактерлордун арасында эң чоңу, эң тажрыйбалуу деген бир салыштырмалуу сөздөрдү айткан. Жашы жагынан дагы көбүнчө. Жашы жагынан азыр мен баарынан улуу болуп калдым окшойт. Туура айтасыз. Кандай жаңылыктар болуп атат? Жаңылыктарыңыз менен бөлүшүңүзчү. Жаңылыктар менимче Кудайга шүгүр жакшы жаңылыктар. Биринчиден заман өзгөрүлүп атат, жашоо өзгөрүлүп атат, коом өзгөрүлүп атат. Ошого байланыштуу адамдардын ой жүгүртүүсү да такыр башкача болуп атат. Менимче жаман эмес, жакшы жагына болуп баратат. Көп жакшы нерселер болуп атат. Эми албетте кемчилиги жок заман болбойт. Өзүмдө да көп жаңылыктар бар. Мен бир суроо бергим келип турат да. Сиз баягы советтер доорунда дагы жашап калдыңыз да. Анан ошол убакыттагы Кыргызстандын жашоосу анан азыркы жашоосун бир салыштырып көрүңүзчү. Эмнелер анда бар эле, эмнелер жок болчу, эмнелерди алсак болмок, эмнелерди ала албай калдык. Эми мен чынымды айтайын, мен салыштырам. Менин оюмча мен эмес, баары эле ошол кезде жашагандар азыркы заман менен, азыркы мезгил менен ошол мезгилди салыштырат. Эмнеси артык, эмнеси жетпейт. Мен ойлойм, мен ошол заманда албетте көп кемчиликтер болгон, мен такыр жаман деп айтпайм. Көп жакшы нерселер болгон экен. Эң биринчи жагы адамдын бир кок мүнөзү, моралдык деп коет, пейили жакшыраак болчу да. Акчага көп кул болчу эмес. Бийликке көп жулунчу эмес. Анан кийин того деп колдоо бар менен жашачубуз, бирок албетте жашообуз азыркы мезгилдей эмес болчу. Жетишпегендик заман болсо деле ошого чыдап, өзгөчө согуштан кийин анан баягы 16-жылды көрүп калган адамдар да бар эле. Ошон үчүн аманчылык болсо, эл ичинде жакшылык болсо деп эле ошо согуштан кийин ушундай ой менен жашап калганбыз да. Азыр албетте жашоо материалдык жагынан, андан кийин техника жагынан, билим жагынан көтөрүлдү. Жакшы жол менен баратабыз. Бир гана нерсе, бир адамдардын ой санасы бир кут кеткендей. Адамдардын арасында абийир деген сөз унутулгандай. Көпчүлүгүндө бизге акча, дүйнө, байлык бизге бийлик кылып алгандай болуп атат да. Мен ошого кичине капамын. Ушул тууралуу дагы бир теманы ачкым келип атат. Биздин чет өлкөдөгү мигранттарыбыз аябаганда көп. Анан сиз көп гастролго чыгасыз да. Анан ошол мигранттар менен жолугуп сүйлөшүп калган мезгилдер болот да. Ошол сүйлөшүп атканда эмне жөнүндө сүйлөшөсүздөр? Мен ошо мигранттарды башынан эле жакшы көрөм. Анткени кандай десем, эми эл жеринен алыста жүрүш ар бир адамга кыйын. Ар бир адамга туулган жери, мекени ал эң жүрөгүнүн эң тирегинде турган ыйык жерде. Анан ошон үчүн барганда мен албетте алар менен жолугуп, өзүмдүн чыгармачылыгымды көрсөтүп, андан башка алардан сурайм. Жаштар болсо, балам, кандай жашоо, кандай, эмне болуп атат, эмнеден кыйналып атасыңар десек, эми алар эмне үчүн кетип атышат? Албетте акча табалы, жашообуз оңойлуу деп. Анан көпчүлүк айтышат, эже эми эл жерди сагынабыз, бул биринчиден. Экинчиден биз акча жыйнайбыз, айылыбызга жиберебиз, үй маселесинен кыйналышат экен да. Анан бул жерде азыр Кудай жалгап жанагы компаниялар үйлөрдү куруп атпайбы? Азыр толуп кетти го жайнап. Бул бир чоң проблеманы чечти. Квартира жок эле көрүнгөн жерде жүрүшчү эле, азыр элдер ошондой квартирага оңой жетишип, ошо бир жакшы чоң маселе чечилип алды да өлкөбүздө. Анан ошо тапкан акчаларын салышат экен. Компанияларды тандап алышат экен. Анан кийин квартиралуу болуп калганда дароо көчүп кетебиз дейт. Бул жагынан абдан жакшы да. Анан эми мен кайсы компанияларга саласыңар десем, ошо тандап айтышат. Анан көпчүлүгү KG группта айтышат.
Ана мен таң калдым. Кей жүгүрүп баарынан жакшы деп келип, мен бир тааныштарым бар эле, барып ошо барганда кайдан квартира жаңы алдыңар десем, ошо кей жүгүрүптөн алдык дейт. Чыны менен баягы сырты жалтырак, ичи калтырак эмес экен. Тескерисинче, сыртында мындай помпезность жок, а ичи ушунчалык жакшы ремонттолуп, анан кийин адамдардын жашоосуна ылайыкталып салынган экен. Башкача айтканда, эми мигранттар балам өздөрүнүн чоң проблемасын мына ушундай жол менен чечип алышыптыр. Бул туура. Туура айтасыз. Кейжи Групп курулуш компаниясы менен кандай байланышыңыз бар? Мен буларды эмне үчүн мындай сыйлап калдым деген себебим, мен өзүм абдан любопытный дейт орустар. Кызыгам да коомдо болуп аткан, жашоодо болуп аткан жаңылыктарга. Анан ошондо абдан көп жана благотворительный, соопкерчилик кадамдарды жашашыптыр. Жанагы жигит каза болбоду, Улан деген көлдө чөгүп, бир мыкты журналист эле, мен абдан жакшы билчү элем. Үй бүлөсүнө 2 комнат үй бериптир. 10 балалуу бир үй бүлөгө дагы квартира беришиптир. 2 комнат квартира беришиптир. Биздин артист бар эле, Академ театрда илгертен келаткан Чоро Думанаев деген үй жагынан кыйналып атты эле. Ага 2 комнат мен өзүм күбө болгом, ошого берген. Да боякта бир Байтик деген айылга мектепке имарат салып бериптир. Биздин жаштар театры мындан 2-3 жыл мурун өрттөнүп, бир сырт жагы, иш жагы күйүп жаман акыбалда калды эле. Аларды ремонт жасап беришиптир. Андан башка дагы майда барат көп концерттерге, ырчыларга кыйналгандарына демөөрчү болгонун угуп жүрөм. Жетим балдарга кийим, кечек бергенин угуп жүрөм. Башкача айтканда, бир жүрөктөрүнөн чыккан бир жакшылыктарды жасап атканын угуп, мен абдан ыраазы болом. Бүгүн биз чынчыл болуу оңойбу деген темада сүйлөшүп атабыз. Аны менен катар жакшы бир суроо пайда болуп атат. Баягы советтер доору менен баягы азыркы жашоону салыштырып атпайбызбы? Чынчылдык жагынан, акыйкаттык жагынан алсак, кайсыл доордо бул тарабынан оңой болчу, бул тарабынан жакшы болчу? Мен билбейм балам, балким мен ошо жашым көпкө калып ошо доордо жашап калдымбы, же болбосо ошо мезгилде партия деп бизди партияга башкартып коюп баарыбызды, ошондо бир кичине бир тартууну сезими, ыйман кылуу сезими, коркуу сезими пайда болдубу? Мен ойлойм, ошол кезде чынчылдык көбүрөөк беле деп. Азыр мезгил мына барекил жашоонун материалдык жагынан оңолгону менен адамдардын пейили кичине бузулуп баратат да. Калп айткандары көбөйүп алды. Мен чынчыл болоюн деп, бүгүн программалар ушундай турбайбы? Мисалы, жанагы коррупционер дегенди эми кичинекей балдар айтып калыптыр. Ойноп атып, бу коррупционер деп кичинекей неберелерим ошентип ар жака барып ыргытып атышат да. Ушундай мезгилге келип, ушундай сөз чыгып, ушундай бир топ пайда болгонуна мен абдан капа болом да. Анткени мындай өлкөбүз, Кыргызстан, эли деле аз, жер байлыгы, жашоо шарты, жерибиздин бир турган жерибиз баары тең бейиштей, баардык жагынан жашай турган биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бир гана нерсе, жанагындай алдап, калп айтып, элдикин уурдап жегенди токтотуш керек да. Болбосо бул өзү жаман нерсе. Элге, журтка, башка өлкөлөргө шылдың болуп атабыз да. Багы биринчи революция жасаган кыргыз деген калк көрсө ушундай коррупцияга батып кетиптир деген сөз чыгат да. Укпай коймок беле. Азыр информация бир замат эле кетип атат да. Ошол жагынан мен капа болом да. Ошондой калпчылар жасады да муну. Мен албайм деп атып соруп алды да. Элдин байлыгын. Мен ошого капамын. Анан мен өзүмдүн кичи иликтөөмдү жүргүзүп көрдүм. Жалган айтуудан кантип арылса болот? Анан жалган айтуу деген эмне депчи. Анан кээ бирөөлөр бир жалган айткан киши
сөзсүз түрдө экинчи жолу дагы жалган айтат деп да айткандар болду. Жалган айткан киши жалган айткандан кайта албайт. Жалган айтып баштаган киши ал чынчылыктан алыстап кетет, ал жактан дары жок, кайра келе албайт деп да айткандар болду. Чын жүрөгүң кааласаң жалган айтпай коюу дагы оңой нерсе, болгону практика керек, аракет керек деп да айткандар болду. Анан сизден бир жооп алгым келип атат. Чынчыл болуш үчүн, чынчылдыкка жакындоо үчүн эмне кылуу керек сиздин оюңуз боюнча? Мен атам айтчу эле илгери, калп айтсаң ыйманыңды жебе дечи. Ыйман деген сөз бул өзү адам үчүн эң бир ыйык нерсе да. Авир ыйман деген сөз. Ушул биздин лексикондан сөзүбүздөн жоголуп кетти да. Ыйманын жоголткан адам бул бир күнөө кылган эл адамзаттын алдында ушунчалык бир жаман адам болуш керек да, эл жек көргөн адам болуш керек да. Ушундай ыйманын жоготкон адамдар болуп атат. Ушуну жоготуш үчүн менимче коом өзү таза болуш керек. Баарыбыз тең, сен, мен, мектепке барып аткан кичинекей балдардан өйдө ушу баарыбыздын жүрөгүбүздө ыйман деген сөз болушубуз керек. Ыйманыбызды жоготуп алсак, эл журттун алдында жүзүбүз кара болуп, элдин бетин карай албай калабыз деген ушундай бир терең ой болуш керек. Анан эч нерседен коркпой калган кишилер ушуга барбаса, ыйманыңды жей берем, билгенин кыла берсин деп. Кудай дегенден ыйман кылыш керек. Эми биз мусулман баласымын го, мен мусулманмын, мен эч качан аны танбайм. Ошон үчүн мен үчүн ыйманын жоготуу бул өлүм менен барабар. Ошон үчүн ар бир адамдын жүрөгүндө ушул сөз туруш керек. Мен ыйманымды жоготпойм, эл алдында жүзүм кара болбосун, чын айтып, чын жүрөйүн. Байлык, бийлик деген нерсе, балам, мен билем, сону баарыбыз эле билип калдык го. Байып алып, талаада калып, өлкөдөн кетип калгандар да болбодубу? Бийлик дегенде эле колдун санасынан агып кетет экен, бүгүн бар, эртең жок. Эң негизги бийик нерсе бул Чыңгыз ага айткандай, бул дүйнөдө адам болуу. Адам болуу бир эле күндө эмес, бир эле жылда эмес, дайыма минут сайын, күн сайын адам болуу. Ушул сөздү жүрөккө бекем тутуп, ошого аракет кылыш керек. Балдарыбызды ошондой чынчыл кылып үйрөтүшүбүз керек. Коомдо жек көрүшүбүз керек, ошондой калп айтып, элге жамандык кылган адамдарды. Алар сезип туруш керек. Болбойт экен го минткен деп. Эгер эл жеримен ажырабайын десем, элдин уулу, элдин кызы болоюн десем, элим, журтум жөнүндө, кыргыз жөнүндө ойлосом, ушул сөз дайыма жүрөктүн тереңинде туруш керек. Менимче ушундай мезгил келди азыр. Мынакей азыр көп сөз болуп атат. Ушул сөздөр мындай жасап аткан кадамдарыбыз, жакшы кадамдарыбыз ишке ашыш үчүн биз моралдык жагынан бир жакшы жолго түшүшүбүз керек. Ал үчүн баарыбыз тең, өзгөчө чыгармачыл адамдар дагы чыгармачылыгы менен ушул жолго түшүп күрөшүш керек. Калпачыларды жоготуш керек. Чынчыл адамдар Кыргызстанда пайда болуш керек. Биз жалаң ушундай чынчыл, ак жүрөктөн элим, жерим деген адамдар менен жашасак, Кыргызстан дүйнөдөгү эң мыкты өлкөлөрдөн бири болот. Мен буга ишенем, анткени кыргыз эли негизинен, түпүнөн абдан таланттуу эл. Көрүп жүрөм, көп фестивалдарга барам. Азыр деле көрүп атам, окумуштуулар чыгып атат, мыкты спортсмендер чыгып атат, көп нерселер ачылып атат. Искусстводо сонун кинолор жарала баштады, жакшы оюндар коюла баштады. Ошон үчүн баары калп айтпай гана чынчыл болсок, баары мыкты болот. Аябай сонун жооп болду окшойт. Негизи сизде инсандар менен 15-20 мүнөт жетишсиз да мындай тема менен сүйлөшкөнгө. 2 саат сүйлөшүп олтуруш керек. Бирок тилекке каршы эфирдагы жыйынтыгынын аягына келип калыптыр. Сизге чоң рахмат, келип бергениңизге, алтындай убактыңызды бөлүп. Өзүңөргө рахмат. Биздин кыргыз элибизге өзүңүздүн мыкты кеңештериңиздерди айтып, балким дал ушул сиздин жообуңуздан кийин көптөгөн элдер ойлонуп, азыр ушул убакта резонанс башталышы мүмкүн. Эми менин жашымдагы адамдардын баары, көпчүлүгү ушундай сөздөрдү айтат. Элибиздин баары жаман деп эч качан айтпайм. Элибиз мыкты адам. Бирок анда-санда бир болбой койбойт экен да. Адамдардын ар түрүсү болот экен да. Каналыңарга мен ийгилик каалайм. Жакшы канал болсун. Эртең менен сразу эле НТС бургандай болуп туралы. Дайыма ийгиликтер, чыгармачылык ийгилик каалайм. Элиме, журтума жакшылык каалайм.
Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Ардык телекөрүүчүлөр, бизде конокто Жамал Сайдакматова Кыргыз Республикасынын эл артисти болду. Силерге чоң рахмат, эфирде улантабыз.